Бул жерде инне шаниака хувал абтар. Ушул тафсирге да biraz кирип өтөбүз. Инне шаниака хувал абтар. Сени шылдыңдагандар, сени келекелегендер, сени мазактагандар деп айтканда, алар өздөрү тукумсуз деди. Эми бул жерде пайгамбар бул аяттын түшүү себеби кандай болуп калды? Bir gün пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir мушрикке жолугуп калып, ошол мушриктин пайгамбарыбыздан айрылгандан кийин пайгамбарыбызда азырдағы ескеріп өтөлү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда 3 еркек, 4 кызы болгон, билесиздер, 3 еркек баласы, анан 4 кызы болгон. Общий канча болду жалпы? 7 перзент болгон. Жетөөнүн бир гана Ибрагим деген уулу Мария энебизден төрөлгөн дагы, калган 6оосу мин батни Хадижа дейт. Хадижа энебиздин курсагынан эме болгон дейт, түшкөн дейт мындай айтканда. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 3 еркек баласы бар кичинекей жаш кезинде өлүп калат. Биринчиси Касым, анан кийин Ибрагим, анан Абдулла. Бул жерде Абдулла деген ошол Мария энебизден экен. Ошондо 3 перзенттен өлүп калганда, жахилия доорунда, пайгамбарыбыздын доорунда, пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келген убакыттарда жахилият доору, караңгылык доору. Ушунчалык элдер неграмотный болгон. Адамдар, мунун баласы өлүп калды, бул сразу эле тукумсуз деп шылдыңдай берет. Бирөөнүн кыздары өлүп калды, мунун эмеси жок, күчү жок, алсыз эркек. Себеби мунун кыздары өлүп калды. Алсыздардан кыздар өлөт. деп ушинтип шылдыңдай берет. Анан кийин bir күн пайгамбарыбыздын жанагы уулу өлгөндө, муну сразу эле эмне Абутар деп шылдыңдай баштайт. Бул тукумсуз. Пайгамбарыбыздын көңүлү суз, маанайы жок абалда сахабалардын жанына келет. Келип ошолордун жанына келип бир аз эс алып уктап кетип, уйкусунан күлгөн да жылмайган абалда ойгонот экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кийин анан сахабалар сурады: "Я Расулаллах, эй Аллахтын элчиси, сени эмне күлдүрүп атат, жолсо эмне сени жылмайтып атат?" деген кезде мага азыр аят түштү деп туруп ушул аятты окуган экен. "Инна атайнакал кавсар фасолли ли раббика ванхар инна шаниака хувал абтар." Сени шылдыңдагандар, сени мазактап мыскылдагандар, булар өздөрү тукумсуз деди. Эми бул жерде Курайштардын ушунчалык жахилияттагы, караңгылыктагы болгон эмелерине Аллах Таала рад кылып, жооп кылып дейт. Пайгамбар айтып атат, Кудай Таала ушундай деди дейт: "Эй Мухаммад, сен көңүлүңдү чөктүрбөгүн. Мен сенин атыңды ушундай улуулаймын. Ар бир ата экинчи баладан кийин унутулат" деген экен. Карасаңыздар, мисалы үчүн менин атам, анан мен балам бар да. Баарыбыз эле ойлоп көрөбүз. Эгер чоң атаңдын колунда өскөн эмес болсоң, чоң атаңды эстебейсиң деле. Фамилиясын алып жүрүшүң мүмкүн, бирок эстен чыгып калат бат эле. Уже андан кийинки балаң сенин чоң атаңды такыр эле эстебейт. Мисалы үчүн менин балдарым мен атамды көп эстебейт деле. Карасаңыздар, баарыбыз эле ушундайбыз да. Бул жерде сени Абутар деп шылдыңдаган адамдар. Шылдыңдаган бар өздөрү Абутар. Алар эки атадан баштап атууну унутулат. Көрдүңүздөрбү? Аттар унутулуп калат эки атадан кийин. Сенин атыңды дейт, сенин атыңды биз ушунчалык даңазалап атабыз. Бул жерде айткан экен: "Лау аша ибнак." Эгер мисал үчүн дейли, сенин уулуң тирүү болсо, пайгамбарыбыз айтып атат, сенин уулуң тирүү болгондо, "Фала яхлу имма якуна набиян аула." Же сенин балдарың дагы пайгамбар болуш керек, же жөнөкөй адам болуш керек да. Экөөнүн бирөөсү да, же жөнөкөй адам болуш керек, же пайгамбар болуш керек. "Фа ин лам якун набиян." Эгерде пайгамбар болбой, жөнөкөй простой адам болуп калса, сен балаң дейт, "Фала якун залик фала якун лака фихи шараф." Сен анда, мо пайгамбардын баласы деп туруп, пайгамбардын баласы деп сенин балаңдан сага эч кандай бир эме болбой калат эле дейт да. Сенин балаң обычный адам сыяктуу болуп калат эле. "Ва ин кана набиян." Эгер сенин балаң сенден да өткөн бир пайгамбар болуп кетчү болсо, "Фала такун анта хатамун набия." Сен анда пайгамбарлардын эң акыркы пайгамбары болбой калат элең. Көрдүңүздөрбү? Хатамул анбия. Печат урган, пайгамбарлыкка печат баскан, мөөр баскан пайгамбар сенсиң. Эгер сенин балдарың да тирүү болуп кетип, алар да пайгамбар болуп кетсе, анда сен пайгамбар хатамул анбия болбой калат элең. Бирок билгин дейт, ey Muhammed, Qarantu ismi va ismak. Qarantu деген жакын кылдым, бири кылдым дейт. Ismi va ismak, менин атым менен сенин атың дейт. Аллах айтып атат, фит таухид.
Таухид деген эмне? Акида деген эмне? Акида деген ла илаха илlallah Мухаммад Расулулла деген да. Аллахтан башка Кудай жок. Бир гана Аллах бар, ошонун пайгамбары Мухаммад. Көрдүңүздөр, бул биздин акидабыз. Таухид ушул. Биз сенин ысмыңды таухидке койдук. Калимату шахадага койдук. Көөлүк калимасына койдук. Вал азан, азандарга койдук. 5 маал дүниөнүн булуң бурчунда азан жаңырып турат. Ашхаду ан ла илаха илlallah ва ашхаду анна Мухаммад Расулулла деп туруп, сенин атың жаңылып турат. Ва салат, ар бир намазда сенин атың зикир болуп турат. Ва касирун минал ашия. Дан көптөгөн нерселерге сенин атыңды коюп койгонбуз. Ва анта сахибул каусар. Сен Каусардын ээсисиң. Фа кайфа такун анта абтар? Сен кантип тукумсуз болуп калдың? Сенин атың кыяматка чейин атат, сен кантип тукумсуз болуп калдың? Мынеке. Көрдүңүздөрбү? Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч кандай тукумсуз болгон жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды 1,5 миллиард болгон мусулмандын баарынын жүрөгүндө, көкүрөгүндө пайгамбарыбыз аты турат. Ошо себептен деди, эми сен намазыңды окудагын, курбандыгыңды чал деди. Көрдүңүздөрбү? Демек, бул буйрук баарыбызга келип атат.